Ассалому алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базары жоқ каналы. Бүгін 14 август 2022 жыл. Мен Соқұлықта жүрем туғандар. Ушул жақтан бир сатылуучу жер участогу бар екен. Ошол жөндөстөргө маалымат берейин дегем. Мен турган жер азыр набережная жана Соқұлықтын центральный трассасынын жээгинде турам туғандар. Бүгүнкү чыгарышта сатылуучу жер участогубуз ушул набережная көчөсү менен түштүктү карай бир аз басып барганда набережная 54-чү даректе жайгашкан. Ориентир тугандар бул Чебурашка деген детсадка ориентир алып барсаңыздар болот. Ошонун жанындагы көчө менен бара бересиздер. Анан бул чоң көчөдөн тугандар көптөгөн маршруткалар Бишкек шаарына карай жана Кара-Балты шаарына карай өтүшөт. По пути машинелер деле, таксилер деле, маршруткалар деле көп тугандар. Бишкек шаарына барган келген жана бул жакта центри деле, Соқұлықтын центри деле анча деле алыс эмес, мал базары деле анча деле алыс эмес болуп калат. Анда эмесе мен сатылуучу жерге карай жол алдым тугандар. Сиздер лайктан басып өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар. Келүү жолун түшүндүргөнчө тугандар, бүгүнкү чыгарылыштагы сатылуучу жер участогуна да жетип келип калдым. Бул мынакей көчө тарабы. Тегеренте тугандар песка блок менен забор кылынган. Негизи боюнча бул жер участогу бул үй ээсине караштуу. Үй ээси өзүнүн участогунун жарымын бөлүп сатып аткан учуру тугандар. Чек ара болжол менен бул жерлерден болуп калат. Азыр ички тарабына кирип мен көргөзүлгөн жерди силерге көргөзсөм, ушул жерлерден болуп калат. Түндүк чек арасы. Түштүк чек арасы ал жактагы кошунанын жерине чейин. Бул песка блок менен болгон забор бүткөн жерге чейин болуп калат. Дареги набережная 54, баяктын дареги. Бул жерге чейин түштүк чек арасы. Тегеренте песка блок менен тосулган. Мектептер боюнча айтсак, жакын жерде 2 мектеп бар екен тугандар, жөө барып келе аласыздар. Жана набережнаядан түз түшсөңүздөр Чебурашка деген садик, андан башка дагы бир садик деле жакын жерде бар. Суу, свет бар тугандар, анан газ. Бул бир участок ары жака чейин келиптир. Бул жака бул кошуналар менен өзүңүздөр сүйлөшүп тартып алсаңыздар деле болгудай көрүнөт. Газ ошол жерде бар экен, мынакей бул жерге чейин келген. Эмнеге бул жака чейин келген эмес, аны мен айта албайм тугандар, келсеңиздер эстенсеңиздер болот. Документтер боюнча кызыл китеп бар тугандар, кызыл китеби бар. Мынакей бул участогубуздун көрүнүшү. Аянты 5 сотук тугандар. Аянты 5 сотук. Ушундай көрүнүштү. Сиздер алсаңыздар негизи кирүүчү воротаңыздар бул жактан болуп калат. Негизи дагы кааласаңыздар өзүңүздөр үйүңүздөрдүн проектисине жараша өзгөртүп алсаңыздар деле болгудай көрүнөт болот. Анан бул жакта мал сарай бар экен. Үй ээсинин азыркы учурда ички тарабына мал кармасаңыздар деле болот. Анан сиздердин түндүк чек араңыздар тугандар болжол менен бул алмадан болуп калат экен. Анан келсеңиздер дагы кызыл китепти көтөрүп чыгып 5 сотук жерди өлчөп, ченеп, сиздерге жер ээси ажыратып берет. Бул жактан 5 сотук жерди тугандар. 5 сотук жерди ажыратып берет. Ушундай. Эми айтылбаган эмне маалыматы калды тугандар. Пустой участок ушунча эле бат эле маалыматы бүтөт. Баасы эле калды окшойт. Баасын $11,500 деп атышат тугандар. Базар жок каналдан көрүп чалып аттык эле десеңиздер, бир аз арзандатуу кылып беребиз деп айтты, сүйлөшүү болот. Негизги маалыматтарды дагы бир жолу эскерте кетейин. Жердин аянты 5 сотук, кызыл китеп бар, Соқұлық, суу, свет бар, мектептер жакын жерде жайгашкан тугандар. Ушундай. Анан ушул видеону достор менен, группалар менен бөлүшсөңүздөр, мага жер ээсине жана кимдир бир ушул сыяктуу Соқұлықтан жер издеген болсо, ошол адамга чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом тугандар. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.